Внешность не отличается от другого ребенка. Недавно я хотела отдать в садик, там государственный садик, это 36-й. Они сначала не хотели, а потом я им, честно говоря, отдала денег, чтобы они приняли, да, вот. Жақпай қалау деп күтіп тұрдым. Даже 2 часа отырған қылған жоқ та, принимать етішкен жоқ. Сразу эле заведующий чакырды мени и сказала, что мындай балдарды біз ала албайбыз садигибизге деп. Это же неправильно. Они тоже как обычные дети, да. Мындай балдар государственный өгөй балдары дегендей эле мааниде, да. Автобусқа чыксаң тоже вот так вот все смотрят, да, на нас вот. Остановкаларда наши дети жанагындай ДЦП балдардын сүрөттөрүн коюп подарите улыбку да ошентип айта беришет, бирок ошол ишке ашпай атат да. Жөн эле государство бул жөн эле ошентип коюп атат да, ошону ишке ашырыш керек да. Вроде как аккуратно сюда, давай сейчас. Ну? Так. Молодец ты, моя девочка. Умница. Орун эмес деп ата-энелерге да айтабыз. Анан бирок көп ата-эне уялып, балдарын бекитип, көрсөтпөй ушундай да деп эки жака барбай, өзүнүн үйүндө эле мынтип буулуп эле ушинтип жүрүшөт экен, ким айтыш керек. Ошо себеби чын эле мынау ДЦП немелер баа көрүнүп турат да, бас албаганын, же көзү, же кулагы майып. А мына интеллектуалдык менчик, менталдык көрүнбөйт экен да. Кыймыл нормальный, бирок өтө гиперактивный болот. Кээ бирлер наоборот пассивный болот. Жөн эле жата берет. АБА терапия дегенс ошо анализис behaviors applet деп которулат АБА деген сөз. Бул деген вот именно жүрүм-турумду өзгөртүп, жүрүм-турумду туруктуу кылып үйрөтөбүз. Үйрөтөбүз ошо тамактанууну, үйрөтөбүз уктоону, үйрөтөбүз өзүн таза кармоону, ал жерде кыйкырып жүрө бербегенди, ошондой. Бала төрөлгөндөн баштап сүйлөп эле жакшы эле жүрдү. Анан кийин 2 жаштан кийин какой-то время сүйлөбөй, башка балдар менен ойнобой, ошентип калды да, сүйлөбөйчү, өзү менен өзү болуп. Анан кийин биз жөн эле сөздөн эме болуп атат, окшойт, невропатологдорго көрсөтсөк, речевая задержка дешти. Анан кийин бул жактуулугу, бул жерге алып келсек аутизм дешип, ушул жерге берип атабыз азыр. Сием дебейт эле, туалетке барам дебейт эле, бул жерге келгенден кийин эле эме деп туалетке барам, өзүм сием, мама, папа, отдай, хочу это, хочу то деп калды ошо. Коңкучулуктан келип чыгат деп айтылат. Ошол эле биздин айлана чөйрөбүздөн, ичкен тамактарыбыздан, алган стресстерибизден эң жардам бере турганы бул ABA терапия деп коет. Муну менен психологдор булардын кулк мүнөзү менен иштөө керек. Ал кулк мүнөзү менен 1 ай, 2 айда эле бул баланы жакшы болуп кетет. Ошол жерден өзгөртөбүз же кошуп алабыз дегенде мен алысмын. Бул жерде 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда бала менен тыгыз иштеш керек. Психологдор, ABA тераписттер, ага ата-эне жардам бериш керек. Кабинеты реабилитации, вопросы раннего вмешательства – это очень важны. Поэтому одного центра недостаточно. Да, мы будем развиваться, мы будем стараться искать возможности, чтобы улучшать условия, чтобы были кабинеты учебной подготовки, кабинеты ЛФК, кабинеты сенсорной интеграции, да, чтобы наши специалисты не ютились в уголочке, там в одном кабинете по 2 ребенка принимали. Один,